маалымат жыйыныбызды баштай берели. Куш келипсиздер. Бүгүн мына ушул биздин редакцияга Сириядагы кыргыз жарандарын мекенине кайтаруу тууралуу кайрылуу жасаган мына ушул коомдук бирикмелердин ошондой эле балдары ошол Сириядагы ата-энелер биздин редакцияга келген. Келиңиздер, биздин редакцияга куш келипсиздер. Анда эмесе баштай берели дагы. Биринчи сөздү мына ушул Элетбек коомдук бирикмесинин жетекчиси Алыкулова Марипа Мукамбетовнага берели. Биринчи сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телестелдин жыйынынын катышуучулары. Ошол бүгүнкү күндө биз сиз айтып кеткендей Сирия мамлекетинде алкоголь лагеринде жана Рош лагериндеги биздин кыз келиндердин балдары менен биздин мамлекетке кайтаруу боюнча биз ушул мамлекет өкмөт башчыларына кайрылып кетели деп ушу тегерек сөзгө келип отурабыз. Анткени мындай да конституцияда деле уже 31 беренеге жазылыптыр. Биздин жарандар башка мамлекеттерде калбаш керек, аларды кайра кайтарып келиш керек. 4-5 пунктунда прям жазылып турат. Анан мындай да жагылбас жак, мүдүрүлбөс туяк. Ар бир адам жаңылат, бирок негизи азыркы кырдаалга байланыштуу ал жакта өтө ысык болуп атат. Бизде мына 48-49 градус болуп атат. Чаян бөөндөр баарысы чыга баштады. Тем не менее, бул ушул Элетбек коомдук бирикмеге Сирияга кетти, биздин бала чакаларыбыз ошо биз кайтарып келе албай атабыз. Ушул коомдук бирикменин атынан юридикалык статусу болгон үчүн ошо кайрылып бериле деп бизге 29 апрелде 2019 жылы ат эле кайрылышкан. Ошонун мындай айтканда кайрылуунун негизинде мамлекеттик органдар менен чогуу биргеликте 137 аял ошол жактарда 60га жакын жетим балдар, андан тышкары еще ошол 137 аялдын 400га жакын балдары иликтеп чыкканбыз. Бардыгына бирден ушундай бир картотека кылып, ар бирине түшүнүк каттарын, сүрөттөрүн, кандай эмелери бар ошолордун башын уточнять этип тактап чыкканбыз. Мамлекеттик органдарда ал кезде ошо биз ушул иликтөөлөрдү башталганда 4 эле адамдын эмеси болгон. Азыркы учурда аларда полный база данных бар. Тем не менее, мына азыркы учурда 64 адамды уже балдарды кайтарып берди өкмөт башчысы Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда ушул кыз келиндерди кайтарып берсе абдан сонун болот болуш керек. Анткени бул практика бизде боло элек Кыргызстан боюнча. Бул 64 баланы кайрылуу боюнча болду. Вот массовый ушундай аялдарды кайтарып келүү боюнча операциялар боло элек да. Азыркы учурда ошол нерсени өзү баштап, мына азыр Масадыков да келди. Ал киши дагы Афганистанда канча жыл жүрүп келген. Бул боюнча жакшы сөздөрдү сүйлөп жүрөт. Биз ойлойбуз ошо кайтарылып келет болуш керек депчи. Келиңиз, анда кийинки сөздү мына ушул балдары, кыздары мына ушул Сирияга кеткен адамдардын ата-энелеринин атынан Аккөкөл Мураталиева эжеге берели. Биз ошо жакта кеткен, Сирияга кеткен ата-энелердин атынан баарынан ошо кайрылуу кылайын деп ошо тереңи сол өткөрүп атабыз. Биздин ошол жактагы жарандарды алып келип берсе, алып келишсе деген ойдобуз. Ирактан да балдар кайтып келди, 60 канча. Рахмат, аларды алып келген. Эми ошо биздин кыздарды экинчи очереден ошо биз ошол жакта кыздардын, ошол Кыргызстан ошол жакта жарандардын ошондой алып келебиз деген эмелери бар эле. Эми ошолорду ошо могу суукка калтырбай, азыр аякта 60 градустан алышык, бизде 50 болуп атса, ошондой ысык болуп атат. Дем жок. Чаяндар, башкалар суукта жана жука бир 40 секундда түшүп кала турган палаткада отуруп атышат. Балдары бүтүп атат. Эшикке самолет чыкса, асман күркүрөсө, ана мурда айтышкен, азыр айтып ана биздин атабыз Сооронбай Шарипович келатат деп. Биз Сооронбай Шариповичтин убагында да кайрылып барып жазып келишкен. Белгилүү бир себептерден улам ошол кезде ошол нерсе калып калды да, эми алып келет деп барып жазып келген деген.
Казакстандан 6 жолу алып келди, кайтып алып келишти. А бизге жазып келгенден кийин алып келиш керек болчу да, ошо эмеси бир себептерден улам ошо калып кетти, каралбай. Эми могу Садыр Нуркожоевич эми ушул нерсени карап, башынан көп нерсе өттү. Баланын атанын табы элесин жакшы түшүнөт деген эме менен, үмүт менен ушул жактагы кыздарды, балдарды, Кыргызстан жарандарын баардыгын кайрып алып келет деген үмүттөбүз. Суранабыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз ошол жактагы кыздарды, ошол жактагы Кыргызстан жарандарын, ошол жактагы балдарды, неберелерди баардыгын ошо сууга калтырбай, өткөндө ким Камчыбек Кудашаевичке кайрылганда дагы ошо август айы ичи болот дегендей кылган, алып келебиз деп карайбыз, бул маселени карап атабыз. Августта алып келинет болот дегендей кылган. Ошо ата-энелер баардыгы үмүт менен отурушат, карашып. Асты мына ооруп, ата-энелердин баары 127 ата-эне бар. Мен админмин, мен группанын 127 ата-эне бар, баардыгы ошо дары менен жан сактап атат азыр ушул кезде. Баардыгы мына канча жылдан бери кайрылып, баардык кирбеген эшиги калбаган, баардыгы эле билсе керек. Садыр эме Салиев. Ким эле? Темир Салиев. Жок эме Рамаз Салиев. Рамаз Салиев. Рамаз Салиев. Ошо кайрылып, мына канча жерге кайрылып, 6-7 жылдан бери чуркап жүргөн, баардык жак эметип. Ошол аякта 2 кыз кетип, 2 кыздан кийин аялап келем деп түшүнбөгөн кетип, ошо менен кайра чыга албай калды да, ал жактан бар келгенден уже чыгыш мүмкүн эмес экен. Боюндарында кеткен, биякта 2 кичинекей баласы бар. Өзү ошо аялынын баласы, кыздарынын, балдарынын эмесин эметип, жүрөк оорулуп барып калды, ошо жүрөк ооруда каза болуп калды. Азыр эми үйдө 80 жаштан өткөн апасы, кичинекей кызы, баласы 4-класс, 3-класс окуган балдары калды эле, ошону жоңойтаттыр, ошолор карап отурат 80 жаштан өткөн. Жакында эле бир апабыз, Чолпон деген апабыз кайтыш болуп кетти. Ал дагы ошол жакта кызы бар эле. Ошого переживать этти, кызым чыкпай калды деп 3-4 күн переживать этти, ошондон кийин уже инсульт алып эле ошо эме болуп калды. Ушундай канча ата-энелер ушундай кыйналып атат. Кайтарып берсе деген. Ошондо ошол жактагы ошо жарандардын баардыгын, Кыргызстандын жарандарын калтырбай кайтарып берсе деген ойдобуз, ниеттебиз, үмүтүбүз. Рахмат чоң. Анда кийинки сөз мына ушул электөөгө коомдук бирикмедин балдар укугун коргоо комитетинин жетекчиси, ошондой Адилет Кут Электөөнүн коомдук менен байланыш кызматынын директору Урулбаева Салтанат Айткуловна эжебизге берели. Мына ушул ал жакта дагы балдар маселеси дагы абдан чатаак келе көбүбүзгө белгилүү. Сиз ушуларга токтолуп кыскача айта кетсеңиз. Негизи деген 2019 жылдан бери ушу электөөгө коомдук бирикмесинде балдардын укугун коргоо комитетинин жетекчиси катары ушу Марика Мухаммедовна менен бирдикте ушу Сирияга кеткен жарандарды кайтаруу боюнча иш аракеттерди кылып келебиз. Ушу негизги азыркы коомчулукта эл арасында кээ бири ушул нерсеге каршы болот да, бирок бул нерсеге биз каршы болбошубуз керек. Анткени бул кыргыз элинин жараны болуп атат. Кыргыз мамлекетинин жараны болгондон кийин мамлекет бийлик адамдары эч качан өзүнүн жарандарын башка жакка таштабаш керек. Бир жараны болсо дагы ошонун өзүнүн мамлекетине кайтарганга аракетин жасаш керек. Мисалы үчүн мынакей биздин Адилет Кут элдик кыймылынын төрагасы Разаков Талант Жаныбекович деген ушу биздин төрага бар. Төрагабыз дагы 2017-жылдары ушу Сирия мамлекетине барып, ал жактан бийлик адамдары менен, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер менен сүйлөшүп, ушу Сириядагы биздин жарандарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Анан биздин ошол убактагы президентибизге, тийиштүү мамлекеттик органдарга, Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылган, бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Анткени ал жактан жарандарды алып келиш үчүн биринчиден транспортировка жанакы самолет менен алып келет. Ар бир канча жашоочу жаран болсо, ошонун ар биринин жол расходу, андан кийинки келген, бул жака келгенден кийин аларга сөзсүз түрдө жанакындай шарттарды түзүп бериш керек. Психологдор иштеш керек. Ошонун баардыгын кылыш деген бул коомдук бирикмелердин колунан келбейт. Бул жерде сөзсүз түрдө мамлекеттик уюмдар аралашыш керек, бийлик тараптан колдоо керек. Ошол себептен бийлик тараптан колдоо көрүлбөгөндүктөн ушу биздин
төрагабыз Разаков Талант Жаныбековичтин кылган эмгеги текке кеткен да. Бирок азыркы убакта дагы ушул көтөрүлүп жаткан Сириядагы биздин жарандарды кайтаруу боюнча маселе көтөрүлүп, ошого мамлекет тараптан колдоо көрсөтүлө турган болсо, Разаков Талант Жаныбекович дагы өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, ошол жака чейин барып, биздин жарандарыбызды кайтарып келүүгө салымын кошконго даяр экенин айтып жатат. Бизде деген негизги мына азыр жакынкы эле убактарда Садыр Нуркожоевич 64 баланы алдырып келди Сириядан. Бул ушул биздин азыркы убактагы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин убагындагы болуп атканы бул абдан чоң ийгилик деп айтсак болот да. Анткени башка өлкөлөрдүн президенттери өздөрүнүн жарандарын таштабастан Казакстан деле, Өзбекстан деле, башка өлкөлөрдө эле барып алып кетип атат. Бир гана биздин Кыргызстандан жарандарды алып келгенге шарт болгон эмес. Садыр Нуркожоевичтин убагында 64 бала алып келинди. Бирок азыркы тапта Сирияда 400гө жакын бала бар. Ошол 400гө жакын бала 100дөн ашык эни бар. Мына ошолорду биз Кыргызстанга кайтарып алсак, бул кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын мамлекети үчүн жана ошондой эле башка өлкөлөргө биздин бийлик адамдарыбыздын, ушу өлкө башчыбыздын жүзү жарык болот. Анткени билбейм, эми башка мамлекеттерде өзүнүн жаранын сыйлабаган, өзүнүн жаранын мындай камкордук көрбөгөн бийлик адамын же болбосо өлкө башчысын мындай кандайдыр бир мындай эме көз караш менен карашат да. Ошол себептен мен ишенем, Садыр Нуркожоевич сөзсүз түрдө карапайым элдин кызыкчылыгы деп ушу президент болуп иштеп аткандан кийин сөзсүз түрдө бул нерсеге көңүлүн бурат деп. Рахмат чоң. Кийинки сөздү мына ушул кайрылуунун кезегин анда ушул улуттук деңиз бөлүнмө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Абдымалик Кудайбердиев агабызга келиңиз ага. Эми бул жерде президентке кайрылып атабыз. Президент эми бул мамлекеттин милдети, бул жерде эме болуп атпайбы? Баягы өткөндө жана Рамзан Кадыров бир аксакалды атайын бир самолет менен келип алдырып кетти го. Бүт тосуп алып башка кылып дегенде. Эми бул мамлекет үчүн бул мамлекеттин милдети да. Тем более 400 жаш бала, о балдарда эмне күнөө эми. Биздин анан 100 эне дейт. Буларды алып келиш керек, башка эч эме жок. Эгер алып келбесек анда биздин мамлекеттүүлүгүбүз каякта калды анда. Элдик мындай журт үчүн деле уят да бул эми. Эми жанагы комментарийда мындаганы кээ жаза берет, бар деле мындай ситуацияны түшүнө бербейт да. Просто эле аяк эмне бар анда мындай деп антип анда кылыштын эмеси жок. Эми ал последствиясын жанагы эмнеде себептерин изилдесем ал толтурайм аныча. Ал жагын чукулабай эле азыр эми ал жакта ушу азыр эми действительно баягы күн ысык 60 градус суу кайнап атат эми. Жаш балдар аларды кандай жол менен болсо дагы жолун таап туруп алып келиш бул мамлекеттин милдети. Бул эми алып келип койгон болсо булар өз бийлик үчүн эле сыймык болот да бул. Бул анан мындай мусулманчылыктан алганда бул сооп эми. Жаш балдарды ошондой жерде таштап коюп, өзү ушумалга чейин алып чыгыш керек эле. Эмне үчүн казактар 6 жол алып чыгып, бүт жана реабилитация бүт келгенден кийин да алар менен иштеп атпайбы. Биздики болсо как будто жанагы баягы жетим окшотуп, эч нерсеси жок окшотуп. Мындай болбойт. Алып келиш керек. Суранабыз ушу. Кандай болсо дагы баягы содействие кылып, эми мамлекет бизде барбыр, кандай мамлекет болгондо дагы. Мамлекеттик баягы укуктарыбыз бар, эл аралык таасирлери бар, жардам сурасак болот. Алып келиш керек кандай болсо дагы. Рахмат чоң.